урматтуу бүгүнкү биздин кадырлуу конокторубуз, кесиптештерибиз, сиздер бүгүн чын эле биз жана жогоруда дагы айтып кеттик. Кыргыз Кытай Эл Республикасынын окумуштуулары менен биздин кыргыз мамлекетинин окумуштууларынын ортосунда биргелешип жазган монографиянын бет ачары бүгүн болуп жатат. Бул форум биз үчүн өтө маанилүү. Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Марат Муканович өзү келип отурат. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары Салтанат Абдылдаевна, Айгүл Асановна, сиздерге дагы чоң рахмат. Убактыңыздарды бөлүп ушул биздин форумга келип бергениңиздерге, жана ошондой эле биздин Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновация министринин орун басары Дурус Исакбаевич, Жалал Абад мамлекеттик университетинин ректору Кеңеш Жумабекович дагы ушул биздин форумга атайын келип отурасыздар. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын, Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчинин кеңешчиси дагы бул жерде катышып отурат. Жана ошондой эле биз жакындан кызматташкан Ланчжоу университетинин деканы дагы биздин ушул бүгүнкү форумга келип жатат. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир жолу бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Анткени сиздердин катышуңуздар бул биз үчүн өтө маанилүү. Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность всем участникам конференции, в том числе нашим уважаемым друзьям из Ланчжоуского университета, а также представителям научного и экспертного сообщества, прибывшим из различных стран для обсуждения столь актуальной и многогранной повестки. У нас есть хорошая пословица: чем дальний родственник, лучше близкий сосед. У нас с Китайской Народной Республикой сложились очень близкие стратегические партнерские отношения. Урматтуу бүгүнкү эл аралык конференциянын катышуучулары, дүйнөлүк экономикадагы өзгөрүүлөр, санариптик трансформация, климаттык чакырыктар жана коопсуздук маселелери мамлекеттердин жаңыча ыкмаларды жана биргелешкен аракеттерди талап кылууда. Мына ушул шартта Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы бул байланыштар өзгөчө мааниге ээ деп эсептейм. Бул иш-чара жаңы идеялардын жаралышына, өз ара түшүнүүнүн бекемделишине жана биргелешкен долбоорлордун өнүгүшүнө чоң өбөлгө түзөт деп ишенемин. Мындай демилгелерди толугу менен колдоймун. Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору Койчуманова Чолпон Урушбековна менен ошол Ланчжоу университетинин Борбордук Азияны изилдөө институтунун биргелешип чыгарган монографиялык китеби. Биз бул илимий жактан чоң кадам болуп саналат. Мындан аркадагы биздин Борбордук Азия менен Кытай Республикасынын ортосундагы илимий жактагы катнаштарды, илимий жактан изилдөөлөрдү өнүктүрүүгө, жаңы тарыхый шарттарды ачууга чоң өзүнүн салымын кошот деп ишенебиз. Уважаемые гости, дамы и господа, очень рад участвовать в сегодняшней конференции. От имени посольства Китая в Кыргызстане позвольте выразить теплые поздравления с проведением конференции и пожелать успешной работы. Центральная Азия стала важной силой в поддержании регионального мира и стабильности, а также в содействии глобальному развитию и процветанию. Как близкий сосед Центральной Азии, Китай искренне приветствует эти достижения. 维护地区和平稳定、促进全球发展繁荣的重要力量。